Салам достор, силер менен кайрадан элдин сыймыгы. Биз бул сабакты катыш жана пропорцияга арнайбыз. Анда эмесе баштайлы. Катыш бул оңой эле нерсе. Бул деген эки сандын тийиндиси. Башкача айтканда, мисалы үчүн эки сан бересиң дейт. 9 жана 3. Ушул эки сандын тийиндиси катышты берет. 9дун 3кө болгон катышы 3. Же болбосо мунун майнысы кандай? Кантип түшүнсөк болот? Биринчи сан экинчи санга караганда канча эсе чоң деген суроого жооп берет. 9 3кө караганда 3 эсе чоң дегенди түшүнүлөт да. Анан мисалы үчүн муну биз деген катышты мындай кылып эле жазсак болот. 9 бөлүнгөн 5. Айырмасы жок. Эми ортодо маселе сыяктуу болуп келет булар. Мисалы үчүн бир класста кыздардын саны 12 болсун дейли, балдардын саны 6 болсун дейли. Анан суроо. Кыздардын балдарга болгон катышы канча деп келип калышы мүмкүн. Кыздардын балдарга болгон катышы канча? Же болбосо 12 бөлүнгөн 6. Кыздардын балдарга болгон саны. Ал эми 12 деген 6 көбөйтүлгөн 2 турабы? Ал эми 6 деген 6 бирге көбөйтсө канча? 6 баары. Айырмасы жок. 6-ны 6 кыскарат. Анда 2-ни 1-ге бөлөбүз, 2-ни 1-ге бөлсөң 2 чыгат. Жооп 2 экен. Демек кыздардын балдарга болгон катышы жооп 2 чыктыбы? 2. Демек кыздар балдарга караганда 6 эсе көптүк кылат деген сөз болчу. Ал эми мисалы үчүн ушул эле маселеде башкача суроо болуп калышы мүмкүн. Балдардын кыздарга болгон катышы канча деп келип калышы мүмкүн. Анда жазабыз 6 бөлүнгөн 12. Же болбосо 2ден 1. Демек балдар кыздарга караганда 0,5 эсе чоңдук кылат деген сөз. Же болбосо ушул эле маселеден ар кандай суроолорду чыгарып беришет. Мисалы үчүн кыздардын санына жалпы окуучулардын санына болгон катышы дейт. Жалпы окуучулардын санына болгон катышы. Мисалы үчүн кыздарды жаздым. Анан жалпы окуучулардын саны кандай болот? 2 кош плюс 18. Анда 2 катышын тапабыз. 6 көбөйтүлгөн 3 18 деген. Ал эми 12 деген 6 көбөйтүлгөн 2. Эгерде эки жагы астыда үстүдө көбөйтүп алып турса, анда окшошторду кыскартып салууга укугубуз бар. 3дөн 2. Демек, кыздардын жалпы окуучуларга болгон катышы 3дөн 2ни берет деген сөз. Эми бул катыштын бир туугандары бар, алар пропорциялар. Пропорция деген бул эки катыштын барабар болуп калган акыбалы. Мисалы үчүн бул жакта бир катыш берилсин дейли. 9 бөлүнгөн 3. Ушул эле баягы эле өзүбүздүн сүйүктүү катышыбыз. 9 бөлүнгөн 3 катышы. Эми биз ушул эле катыштын астындагы үстүндагы 2-ге көбөйтүп туруп, жаңы катыш алалы да. 9-ду 2-ге көбөйтсөк 18, 3-ду 2-ге көбөйтсөк 6. Анан бул экөө барабар экен. Эреже боюнча биринчи катыш менен экинчи катыштын барабар болуп калган акыбалы пропорция деп аталат. Мына азыр ушул көрүп тургандар пропорция. Ушул пропорция эмне үчүн барабар? Анткени 9 3кө бөлсөң 3, 18 6га бөлсөң 3 деген сыяктуу. Эми карап туруңдар. Ушуну башкача жазалайын. 9ду 3кө бөлдүм, бул жака жаздым. Барабар экен 18 бөлүнгөн 6. Эми ушул катыштардын сыртындагы сандардын көбөйтүндүсү 9 көбөйтүлгөн 6 канча болот? 54 барабар экен ушул катыштардын ички сандардын көбөйтүндүсүнө. 18 көбөйтүлгөн 3 барабар 54. Көрдүңөрбү? Катыш бул. Демек карагыла. 9ду 6га көбөйткөндө барабар болот экен 18ди 3кө көбөйткөндөгүгө. Мынакей. Демек экөө барабар, чынында туура. Бул түз пропорция. Эмне үчүн түз пропорция? Анткени астындагы менен үстүндөгүсү чогуу көбөйүп атат да. Мисалы үчүн бул 2 эсе жогоруласа, үстү дагы 2 эсе жогорулап атат деген сөзчү.
Эми мен азыр тескери жана түз пропорциянын айырмасын жакшыраак түшүндүрүп берүүгө аракет кылайын. Тескери пропорцияны түшүнүш үчүн биз деген бир мисалга көңүл бурушубуз керек да. Бизде бир кандайдыр бир ишкана бар болсун дейли, ал ишканада 8 киши эмгектенет. 8 киши бир кандайдыр бир жумушту бүтүрүш үчүн 6 саат коротот экен. 6 саат. Ошо бир жумушту бүтүрүш үчүн 6 саат коротот экен да. Анан ошол эле жумушту 4 саатта бүтүрүш үчүн канча киши эмгектениш керек? Демек, батыраак бүтүрүш үчүн да. Мурун 6 саатта бүтүрүп аткан ошол эле жумушту 8 киши. Эми ошол эле жумушту 4 саатта бүтүрүш үчүн канча жумушчу керек деген суроо да. Демек, жумушчу көбөйүш керекпи, азайыш керекпи? Демек, жумушчу көбөйүш керек. Канчалык жумушчу көп болсо, ошончолук ишиң батыраак бүтөт деген сөз да. Демек, бул жак азыр көбөйүш керек да. Кара. Эми асты азайды, үстү көбөйүш керек деп атабыз. Демек, бул эмне? Тескери пропорция. Тескери пропорция. Бирок барабар болот экен азыр. Эми тескери пропорцияны кантип чыгарабыз? Биринчи катыштын үстүн менен астын көбөйткөндө 8 көбөйтүлгөн 6 барабар болот экен. Экинчи катыштын үстү менен астын көбөйткөндөгү x көбөйтүлгөн 4. Анан ушул жактан x'ти таап алабыз. Эми x табыш үчүн алабыз 4-тү 8 менен 6-нын астына өчүрөбүз. 8 деген бул 4 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 6. Эмне үчүн мен ушинтип жаздым, азыр өзүңөр түшүнөсүңөр. Демек 4-тү булардын астына түшүрүп салам. Кыскарып кетти. Анда x канча? Барабар 12. Демек, мына бул жер 12 экен. 12. Мынакей, ушул эле жумушту 4 саатта бүтүрүш үчүн 12 жумушчу алектенди киши. Карагыла, асты азайды. Биздин жана түз пропорциябызда асты азайса, үстү да азайып, асты көбөйсө, үстү да көбөйүш керек болчу. Бирок карагыла, бул жакта асты азайды, үстү көбөйүп кетти эмнегедир. Демек, бул тескери пропорция. Тескери. Эми айырмалайлы оң пропорциядан. Анда оң пропорцияга да бир мисал келтирели. Бизде кандайдыр бир 10 литр сүт бар болсун дейли. Анан ошол 10 литрден 5 литр каймак ала алабыз. Мен 10 литр каймак алыш үчүн канча литр сүт коротушум керек деген суроону коёюн. Демек, 5 литр каймактан 10 литр сүт алсам, анда 10 литр каймактан 10 литр каймак алыш үчүн канча литр сүт коротушум керек? Демек, каймак көбөйсө, анда сүттүн да көлөмү көбөйүш керек да, туурабы? Канча көлөмү жогору сүт болсо, ошончолук көлөмү жогору каймак ала алабыз да. Демек, бул жак асты көбөйдү, үстү да көбөйүш керек. Демек, бул түз пропорция. Үстү көбөйдү, асты да көбөйдү деген сыяктуу. Айырмасы жок. Үстү көбөйдү, асты көбөйдү, асты көбөйдү, үстү көбөйдү. Анда муну түз пропорцияны биз кантип чыгарат элек? Муну кесипти түшүнгөндө карама каршы көбөйтүп салабыз. Демек, 10 көбөйтүлгөн мына бул 10 барабар болот экен x көбөйтүлгөн мына 5ке. Анан x табыш үчүн эмне алабыз? Жандагысын мына бул 2 10дун көбөйтүндүлөрүнө түшүрүп салабыз. 5 көбөйтүлгөн 2, мына 10ду 5 көбөйтүлгөн 2 түрүндө жазып алдым. Анан 10. Анан бул 5ти астына түшүрүп салам. X табыш үчүн. Анда 5 менен 5 кыскарат дагы x барабар 20. Демек, 20 литр сүт. Демек, карагыла. Биринчи катыштын негизинде, экинчи катыштын мен канча литр сүт аларымды таап алдым. Демек, 10 литр каймак алыш үчүн мага 20 литр сүт керек болот экен. Эми экөөнүн айырмасы мына ушундай болду. Бул жакта деген 5тен бул жакка 2 эсе өстү. Асты, ал эми үстү дагы ушуга карата эле 2 эсе өстү. Ал эми бул жакта асты кичирейди, кандайдыр бир эсе кичирейди. Эгер түз болуш үчүн үстү да кичирейиш керек болду. Үстү көбөйүп кетти бирокчу. Демек, асты кичирейип үстү көбөйүп кетти, анан тескери, анда бул түз пропорция. Эми тескери пропорцияны чыгарыш үчүн биз деген эмне кылдык? Биринчи катыштын көбөйтүндүсүн, жок, биринчи катыштын
үстү менен астынын көбөйтүндүсүн барабарладык. Экинчи катыштын үстү менен астынын көбөйтүндүсүнө. Мына ушул катыш жана пропорцияны түшүндүрүүгө аябай аракет кылдым, бирок түшүнбөй калсаңар эч бир кабатыр болбогула, анткени муну бир окуганда эле түшүнүп кетиш оор. Мен деле башында эже агайлар түшүнүп берсе эч бир түшүнгөн эмесмин, кийин көп практика кылып атып анан түшүнгөм да. Бирок биз кийинки сабагыбыз практика болот, ошол эле арнайбыз ушул темага. Анан түшүнүп кетесиңер деген мен ниетте болом. Эми ким түшүнүп кетсе, анда силер азаматсыңар, чынында. Ошо каналга жазылганды унутпагыла. Силер менен элесим болду. Кош болуңар.